Assalamu alaikum ustoz, men kelinchegimdi korkutup saga bir talak degeme, бирок ниетимде ажырашуу жок болгон, түшүп калат талак. Талак менен ойноп болбойт, коркутуп дагы болбойт. Талак мына оң жагымда турган Ал-Мухтар лил Фатва деген имам Маусули рахимахуллахтын китеби бар. Ушунун түшүндүрмөсү ыктыярда хадисте алып келет. Саласун життухунна життун ва хазлухунна життун. Үч нерсенин чыны дагы чын, жалганы дагы чын болот. Тамашалап айтса да, ойноп айтса да түшүп калат. Ошонун бири нике, эгер шарттары туура келип калса анан талак. Аялын ойноп коркутуу максатында талак айтса түшүп калат. Эгерде шарттары менен мен сага талак бердим деп ойноп койсо, анда түшүп калат. Анан аял талак сурабастан туруп эле эркек келтирип мен сага талак деп койсо, ал учурда түшпөйт. Анткени бердим деген башка деген нерсе жок. Ойноп туруп сага талак бердим деп өткөн чакта таандык кылып туруп айтса, талак түшүп калат. Талак бул ойнола турган маселе эмес. Талак бул ойлоно турган маселе эмес. Ооздон чыккан бир сөз бүтүндөй үй бүлөнү ажыратып бузуп, сиз өкүнсөңүз дагы жол болбой калышы мүмкүн. Этияттаңыз.